Устами Курсан Асанова мед пить дегендей болуп атат да. Алипеден баштайлычы, урматтуу Жеңиш Парпиевич. Ушул жаңы чыккан кодекстер мыйзамдардын жыйнагын басып чыгардыңарбы? Чыгарсаңар канча экземпляр чыгардыңар? Вот басып чыгарылган. Сизге суроо, сиз жооп бериңизчи. Мен азыр толук немесин билбейм, бирок басып чыгып, бизден укук коргоо органдарынан таратылган. Азыр немесин билбейм мен. Ушуну жетектеп аткан сиз билбесеңиз ким билет анан? Бирок жетиштүү. Биз жетпейт деген сөз жок бул жерде. Анда маалыматыңар жок болсо, болгону ОБС 2000 гана экземпляр басып чыгарды. Бизге Кыргызстанга кеминде бир 50 000 керек бүгүн. 50 000 жаңы редакциядагы мыйзам бүт республикадагы бийлик бутагында отургандардын колунда болуш керек. Ал дагы артыңызда отурган стат секретарь, мен культурный стат секретарынан баштап, айыл өкмөттүн столуна чейин. Ар бир мамда кызыл карандаш менен отуруп алып туруп, сызып караш керек болчу. Ар бирине бүгүн барып суроо берет. Жергиликтүү эл барат айыл өкмөткө, ай могу эмне деп. Аныңар билбесе, районго келсеңер, акимдер билбесеңер, област келсе, губернаторлор билбесеңер, өкмөт келсе, өкмөттөр билбесе. Ана мына кийин гана прокуратурага азыр тапшырма берди, мына булар прокурорский работниктер баягы мындайча айтканда агитация, пропаганда кылып жүрөт да ушуну. Убакыт токтотуп алачы. Ким жооп берет буга? Урматтуу Иса Шишимкулович, туура маселе көтөрүп атасыз. Эми биз юстиция министрлигинде сайтыбыз бар да. Жанагы централизованный банк данных правовой информации. Аяка бүт жаңы мыйзамдар бүт жайгаштырылат. Эгерде жаранда интернетке доступ бар болсо, ал толук ошо менен колдонулса болот. Мына министр юстициянын деңгээли. Жеңиш Парпиевич. Интернетти карап отурсун баары тең. Айылдагы элде каяктагы интернет? Каяктагы интернет? Эмнени айтып атасыңар? Бүгүн бүт региондорго интернет жете элек да. Янан ушул иштин баарын тең бүт координация кылган, анализ кылган Минюст болуш керек болчу. Анан момда министрлер менен кандай иштейсиңер? Жеңиш Парпиевич, кандай иштейсиңер? Мына эртеден бери суроолорду берип атышат коллегаларым. Кандай иштейсиңер ушундай министр менен? 6 ай мурун айтыш керек болчу. Ай, урматтуу коллегалар, моуну түшүндүрүү иштери жүргүзөлү деп. Мунун бул эми революционный, мындайча айтканда, закондор болуп атат да. Мунун баарын иштеш кескин түрдө бүт жашоо турмушту өзгөртүп атат бүгүн. Мунун экономика жагын анализ кылып чык. Кандай десек экономика? 10 секунд бергиле. О суроого түшүнбөй алгандарына байланыштуу мен убактын бир аз эметип коңузчу. 20 секунд бергиле. Экономический анализ кылдыңарбы ушу жаңы кодекстин баары иштей баштагандан кийин бизге мына бюджетке же минус болот же плюс болот деп? Жок, мындай анализ болгон эмес. Эмне үчүн? Биринчи рет бул мыйзамдарды, кодекстерди эсептегенде биз элибиздин коопсуздугу жөнүндө маселе турган. Экономический расчет болгон эмес. Эми кандай экономический расчет болбойт? Экономический расчет жок, кандай? Менфинде жообу бар. Мына мисалы үчүн азыр сиз кимди бир аз кагып койдуңуз, урматтуу мен коллегам. 10 секунд бергиле. Закир Эшматовичте. Мына былтыр бюджетте 1 миллиард 965 миллион штрафка закладывать эткенсиңер. Ал эми аткарылды минус 18 миллионов. Почти 100%. 30 секунд бергиле сизге. Бүтүрүп алыңыз. Рахмат, ооба. Быйыл болсо бюджетте 1 миллиард 900 миллион койдуңар. Аны чыкпаса анын расходуна жагы бар. Дагы ким жооп берет? Менфинде жообу бар сизге. Урматтуу Иса Шишимкулович, туура айтып атасыз. Өткөн жылы 965 миллион сом планга каралган. Жалпы эле айып пулдар боюнча бюджетке түшүү. Ошонун 947 миллиону түштү. Азыркы алдын алуу отчеттор боюнча. Ал эми быйылкы жылга 1 миллиард 907 миллион 200 миң сом ошол берене боюнча пландалды. Эгерде биз
жанакы адекватный штрафтык санкциялардын көбөйүшүнө калганда биз мунун 4 эсе 5 эсе болуш керек эле. Биз андай өкмөттүн багыты ошол ал ошол жанакы штрафтарды көбөйтүп ошонун эсебинен бюджет толтуруу эмес. Ошол айтып кеткендей тарбиялык ошол эрежелерди бузбасын деген боюнча. Анан эң биринчи ушу тартип боюнча, анан ошондуктан дагы бир жолу бир чети бар. Бул миллиард 907-ни биз пландап атканда негизинен жанагы коопсуз шаар долбоорунун алкагында негизинен ошол штрафтык санкциялар көбөйтүлгөн. 10 секунд Иса Шашенкулович. Бул дагы риск да, ушунун баарын терең эметкен жоксуң. Ал эми мына азыр ген прокурордун орун басары отурат, правоприменительный практика жок пока, дагы маселе чыгышы мүмкүн деп. Азыр сиздер болот деп аябай. Рахмат.